29 январда Жалал Абад облусунун бийлиги өткөн жыл жыйынтыгы боюнча коллегия өткөрдү. Анда өткөн жылы аткарылды делген жумуштар боюнча маалыматтар берилди. Мисалы аткарууга коюлган 116 иш-чаранын ушул күнгө карата 112си ишке ашырылганы, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 113,9%, автотранспорт менен жүк ташуу 103,7%, жүргүнчүлөрдү ташуу 101%, рыноктук кызматтардын көлөмү 105%, чекене товар жүгүртүү 106%, акылуу кызмат көрсөтүү 103,6%га аткарылганы маалымдалды. Бирок бул сыяктуу иштерге облус бийлик башчысынын кандай тиешеси бар экенин түшүнө албай тургандар аз эмес. Статистикалык маалыматтарды чогултуунун аракетинде анан кийин баягы кайсыл жерде жаңы объектилерди ишкерлер ача турган болсо, анан кийин райондун жалган юбилейлерин өткөрүүнүн аракетинде болгондугу өлкөгө белгилүү болду да. Статистикалык курум маалыматтар менен шыктануунун убактысы, мезгили качан эле бүткөндүгү биздин турмушта белгилүү болуп калды да. Өкмөт өкүлүнүн аткарган иштерине карата терс баа бергендердин пикиринде аймактагы жумуштун баары айыл өкмөттөрү жана жеке ишкерлер тарабынан аткарылууда. Ал көрсөткүчтөргө өкүлдүн да, акимдердин да эч кандай салымы жок деп билишет. Жалал Абадтын губернатору, областтын губернаторунун артынан көптөн бери бир иштер ээрчип жүрөт. Башкача айтканда массалык маалымат каражаттардан ошол мурунку иштеген жеринде кандай кызмат аткаргандыгы, эмне болгон, кандайдыр бир чуулган маселелерди айтып жүрөт да. Анан берге келгенден бери деле ошол ушундай эле илең салам жумушучу. Эми же кызмат баягы такталбаган, эмнени аткарышын билбегенденби, же так ошол эмнени аткарасын деген баягы көрсөтмө жоктугунанбы, ошол эч жерде бир изи көрүнбөйт да. Же бир баягы эл алдына чыгып отчет берип койгон жери жок, мындай кылдык, бул багытта кетип атабыз, ушул иштер аткарылып атат деген сыяктуу. Ошентип так кылган иши изи көрүнбөстөн жүрүп атат да. Вице-премьер-министр айрым акимдер менен катар күч органдарынын аймактагы мыйзамсыз иштерге тиешелери бар экендиги тууралуу маалыматтар бар экенин кайтты. Аларга карата тийиштүү тартипте чара көрүү жагы да ишке ашуу алдында турганын эскертип өттү. Ушул катарда облус башчысынын да кызмат ордун карап чыгуу зарыл экени айтылат. Кайсыл жерде той болсо, лента кырка турган жер болсо, ачылыш болсо, жакшы чөнтөгүнө кайчысын салып келген экен. Кайчысын алып эле барып эле лентасын кырка коет, барып эле. Ошону менен барып мейман болуп, анын жыргап өзүнө өзү багып эле жүрдү. Жыл жыйынтыгын кантип берди бул? Эмне деп берди жыл жыйынтыгын? Аны биз билбейбиз. Бунун иштеген ишин да билбейбиз. Көргөнүбүз да жок, билбейбиз дагы. Бул кетиш керек бул. Иштен кетиш керек. Буга окшогон өкүлдүн бизге кереги жок. Элге пайдасы тийбеген өкүлдүн бизге эмне кереги бар? Президент тарабынан өткөн жылы эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосмолордон арылып, эл менен жакын болуу талабы коюлган болчу. Бирок бул талап негедир Жалал Абад облустук администрациясы тарабынан кабыл алынганы байкалбай келет. Силер мына барсаңар, ушуга жеттиңер, даже район, обласка чейин өткөрмө пункттарды коюп, күзөтчүлөрдү коюп, каалаган киргизбейсиңер. Эл менен иши болгон жок, элди караган жок, элдин үнүн уккан жок. Биз канча жолу бардык бул эмеге, губернаторга. Бир дагы биз кабыл алган жок. Элди кабыл албайт, кирбейт. Эл киргизбейт элдичи. Иштеп аткан кадрлардын ушул илең салаңдыгынан, начардыгынан ачыгын айтканда. Мына ушундай өкмөттүн жүзүнө да көлөкө түшүп атат. Мына бүгүнкү күндө ачык эле айтып атышпайбы, бул отставкага кетсин өкмөт деп. Ушунун баары ушул губернаторлордун ишинин жыйынтыгы болуп эсептелет да. Мындай жагдайларга байланыштуу акыркы мезгилдерде облус жана райондук администрацияларда түп тамырынан жоюу керектигин талап кылгандар да көбөйгөнү белгилүү. Бул бийлик бутактары өлкө үчүн керексиз деген негизде кызмат ордуларын жөн гана өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жүргөндөрү да айтылып келет. Сасып атат, эттерди карасаң, сасыйт мына. Каламиштер көрүп атасыңбы? Мына бардыгы сасып атат. Житип урат бизге.
Мисалы Нокен районунун Бүргөндү айылындагы бул мал жандыктарын союучу жай. Район акими Эркин Маматаевке тиешелүү экенин айылдыктар айтышат. Кушкананын санитардык абалы, калдыктарды сактоо жерлери жергиликтүүлөрдү нааразы кылып келет. Сасыйт мына, каламиштер көрүп атасыңбы? Мына бардыгы сасып атат. Кушканадан чыкат, кушканадан чыкат. Элдер топтон турат, көрүп атасың. Biz şu ayılda жашайбыз, şu kuşkanadan 100 metr narında. Şu jıты жай келгенде отуруш илажы жок. Эмнелери ачык, санитарий гигиеналарга жооп бербейт. Балдар эмне жерге ойноп чыкса ит көп, капып алабы деп коркабыз. Эмне жерде балдар аяка бияка базарга барат. Şu жерге бир эч эмне кылган жок. Şu жерде жашап, мына 100 метр, эмне жерде 100 метр нарында үйлөр бар. Алар ham ушундай жаша албайт. Мына эртең күн ылыйт, жыттанат. Ачык жерде калып жаткан калдыктардын жагымсыз жытына кошумча, бул жердеги атылган иттер ташталуучу жайдан чыккан жыттар 200дөн ашуун түтүн жашаган айыл элине жакпай турат. Айланада билим берүү, соода мекемелери да бар. Жайдын ээси район акими болгондуктан арызданып кайрылуулардан майнап чыкпай жатканы айтылат. Итлер чачаштайт ошо жерге. Ал ит атты, ит көбөйүп кетти дегенде ит ат ойноп, элге ит тапып чыктайт. Ошону сасыгып жазды азыр билинбейт азыр. Эртеңеле жазга чыкканда сасып адам отуруп койду берди. Наркы өзөгө 5 км 6 км отуруп койду. Шамал уруп. Кимге караштуу бул ээси ким? Эркин эке. Эркин эке? Кайсы эркин? Аким. Акимби? Ошонун кушканасы бар. Өзү келип турабы бул жерге? Мен кушкананы жылдырам. Эгерде айыл өкмөт жер бербесе талапка ылайык кылып коем мен. Ошол баягы мал сойгон жерден чыккан таштандыларды чукурдугу 3 метр, үстү жабылган деген өзүнүн эрежеси бар. Мен аны кылып коем. Бирок ал жерден иттерди өлүгүн таштай турган чукурдук яма бекерен жылдырыш керек. Кушканага кошумча акимдин Бүргөндү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган чакта жалпысынан 100 гектардай жерди турак жай куруу үчүн мыйзамсыз бергени маалымдалды. Анын 48 гектары жайыт жери болсо, калганы сугат жери. Бүргөндү айыл аймагында 48 гектар жерди трансформациялоодо мыйзам бузуулар болгон деп туруп азыр тиешелүү органдар тарабынан иликтөөлөр жүрүп атат бүгүнкү күндө. Аны мен айтар элем. Бул 48 гектар жерден сырткары дагы азыр аябаган көп жерлер, жайыт жерлер, сугат жерлер трансформацияланбастан туруп эле элге турак жайга бөлүнүп кеткен. Себеби акыркы жылдарда ушул жерди трансформация кылбастан туруп эле элге таратып берип, анан кийин трансформациялап коюу практикага айланып калыптыр да. Муну эми иликтөө иши жүрүп атат. Эми бардыгыбыз эле мыйзам чегинде бул биз бардык. Мисалы үчүн мен деле барып ушул боюнча туура биз элдин турак жай болгон муктаждыгын чечүү максатында керек тиешелүү мекеме жетекчилердин корутундуларынын негизинде бардыгы даярдалып, биз райондук комиссияга сунуш кылганбыз. Райондук комиссия чечимди чыгарып берген, токтомду чыгарып берген. Ушул жерлерди даярдалган эмелерди турак жайга берсе болот деп. Бул Эркиндин айынан менден чоңбу кичүүбү буну мен пенде катары деле эсептебейм. Бул кылган кылгылыгына. Жерлер боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылып бүтпөй жатып, Эркин Маматаевди дагы бир мыйзамсыз аракетте айыптаган жеке ишкердин маалыматы айтылды. Учурдагы аким бул жеке ишкерден кезинде сот иштери үчүн деген негизде $1500 акча алып, бирок кийин маселени ачык бойдон калтырып койгону ачыкталат. Мен гражданин Россиянын жараны болом. Туулуп өскөн жерим Кыргызстан. Ошо Кыргызстанда акыйкат жоктугуна мен ошол жака кеткенмин. 10 жыл ашык иштеп, тапкан акчамы ушул жерге келип, мыйманкана курамын, магазин курамын,
швейный цех ачамын деп ушул жерди алганмын. Кыпчактала Бүргөндө айыл өкмөтүнө карайт. Ал маалда Эркин Маматаев айыл өкмөт экен, мен келсем. Мен айттым, ушундай жол жок, ушул жерден жер алдым эле десем, боптур деди. Мыйзамсызбы десем, мыйзамсыз. Алдырып бересиңби десем, алдырып берем деди. Кандай кылабыз десем, райондон кагаздар керек деди. Район чечет, буну мен чече албаймын деди. Районго бардымда дагы райондо 6 ай чуркадым. Бардыгы мыйзамсыз деп, ушул жерде 4, 5, 6, 7 камок бар. 7 камокту мен мыйзамсыз деп, полный архитектурадан баштап, экоинспекция, санэпидстанциясына чейин бардыгынан билдирүүнү алып, анда Осмонов атын билбейт экен, акимдин имесин алып келгенмин. 10 декабрга чейинби тазалагын деп буйрук берген Бүргөндө айыл өкмөтүнө. Бул тазалай албады. Кандай кылабыз десем, сотко беребиз деди. Соттук майли, сотко берсек кандай болот десем, соттун каражатын сен көтөрөсүн, айыл өкмөттүн каражаты жетпейт деди. Боптур деп, айыл өкмөттүн каражаты жетпесе мен көтөрөйүн дедим. Айткан пулуңу берейин дедим. Аяк биягы $1,5 долларга чакканда ушундай пул болгон. Майда чүйдөсү кошуп. Мен берип, сотко документтерди даярдап, Москвага кеткен. Москвага кеткенден кийин арадан 1 ай өтпөй туруп бул аким болуп кетти. Аким болуп кеткенден кийин сен WhatsApp'тан чалган мага. Бактияр, сен жериң туура эмес экен, мыйзамсыз болуп чыгып атат. Жана катындар межрайондук сотко бердими, прокуратурага берди деди. Коюңчу десем ооба деди. Мен учуп келдим да дагы баарын териштирдим. Кызыккан жери буну Жалал Абад облус администрациянын башчысы мидимби, кимиси губернатору. Жарымы сеники, жарымы меники деп алдаган миштер болду. Бердечи. Ошону жокко чыгарсак, ушу жерди басып алабыз деп. Муну Кудайдын көзү түз экен, Кудай кааласа басып алган деле жок, эчтеке деле кылган жок. Жок, мен андай акча алган эмесмин. Мен тиги эми эки тарап болгон ал жерде. Бирөөлөрү экинчи тарап тиги камоктогу энелерден акча алып алган деген бир курук доомат коюп жүрүшкөн. Кийин бир убактарда тиги аялдар тиги ошол азыркы иштеп аткан Бактиярдын акчасы көп экен, ушу менен мамиле кылып алган деген сөздөр жүргөн. Эми сөз жүрө берет, эми ал мыйзам чегинде мен өзүм бүргөндүлүк болсом, кайсы мен бардыгына тегиз мамиле кылыш менен мыйзам чегинде иш аткарышым керек да. Аталган жагдайлар боюнча териштирүү иштери аяктаган соң кошумча маалыматтар берилмей болду. Ал эми Нокиан акими болсо тараптардын бул дооматтары суу кечпей турганына ишендирүүдө. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, жумалык үчүн.